Кыргыз Улуттук университетинин байбы. Сыңар бул жердеги китептерди бул деген Жусупов Аслан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин педагогикалык кадрдарды максаттуу даярдоо институту 2019-жылы педагогика илимдеринин доктору, профессор Искендер Исламиденовдун уюштуруусу менен Кыргыз Республикасынын мугалимдердин жетишсиздигин жоюу максатында педагогикалык кадрдарды максаттуу даярдоо институту болуп түзүлгөн турбайбы? Институтту түзүүнүн башатында Исамиддинов, Сулайманова, Уйдимова турган турбайбы? Окуу түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачып жаркырап. Muhtar sistemde dayatıp çarptan Asım İslamidinov İskender Çoğmuroviç adında pedagogik kadrlarda maksatlı dayardo institutunun yetekçisi, pedagogik bilimlerinin doktoru, Profesör Süleyman Arafat. Doktorluğun içerisinde kol çabalarıyla çağıralım. Gelin. Урматтуу эже агайлар, биздин сүйүктүү студенттер, биз үчүн бүгүн абдан кубанычтуу күн, өзгөчө күн деп айтсак болот. Анткени мына ноябрь айынын 17-синде эл аралык студенттер күнү белгиленет. Дал мына ошол учурга ошого байланыштырып биринчи курстарды тосуп алуу аземи өтөт. Быйыл биздин институтка көптөгөн студенттер республикабыздын ар аймактарынан келип кошулду. Ушул силердин биринчи курска келишиңер менен куттуктап, баарыңыздарды жалпы биринчи курстун студенттери, бакалавриаттын студенттери, колледждин, педагогикалык колледждин студенттери, жалпы Искендер Чоңмуронович Исамиддинов атындагы педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институтунун биринчи курсунун студенттерин кош келиңиздер, Улуттук университетке кош келиңиздер деп айтмакчыбыз. 2009 жылы тарых кайталанып, педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институту ачылып отурат. Бул идеянын демилгечиси, алдыга салса ак жолдой, аркада жүрсө саң болдой болгон биздин калдаган караныбыз болгон жөнөкөй студенттен ректорго чейинки кызматка жеткен биздин агайыбыз, устатыбыз Искендер агай, Исамиддинов агайыбыз дал мына ушул институтту көрөгөчтүк менен, даанышмандык менен ачкан десек болот. Тапшыруунун алдында бактуу эжебизге сөз берип койсок. Урматтуу бүгүнкү жакшынакай кеченин катышуучулары, мына бүгүн сиздерге биздин үй бүлөбүздүн атынан биринчи курстагы студент болуп келишиңер менен, анан жогорку курстардын татынакай болуп, жакшынакай окуп билим алышыңар менен студент күндө белгилене турган стипендия белгиледи келип, ошону азыр тапшырууга уруксат этиңиздер. Сизге жакшы окууулар, агайыңардын атын уяттырбай, татынакай билим алып, жүрүш-турушуңар менен активист болуп, жакшынакай күндөрдү көргүлө. жашоого келгенде баатырыбыз Зууракандын атын эсте атенин ырымдашып ат коюшкан бир баатыр болсо керек күчү жетсе.
Мен ишке элдик баатыр бола албадым. Датталып баатыратка кона албадым. Бирок мен ыраазымын тагдырыма, кесибим мугалимдик бола алгам. Окуган жаркын беришер эмгегиме, ак ниетимди кылам эжериме. Мен ыраазымын тагдырыма, ушундай уул кызга биримимди бергениме. Рахмат. Түбөлүк эл журтуңа мурас болуп, өлбөс өчпөс артыңда изин калды. Бир мезгилде тилеген ак тилегиң түбөлүк жылдыз болуп жанып калды. Ағайлар өмір бойы келіспеді. Оқытушылықтан ректорлыққа чейін жолды басып өтті. Университеттің ысығында күйіп, суығына тоңғып, көрікті инсан болды. Сондықтан шул ағайлардың сындалған оқу жайлы келіп оқып, жақшылықтай білім алып, анан келешекте мекем үшін қызмат қылғандай азаматтардан болды. Біздің ұлттық университетте түзімдері бір топ түзімдері бар, факультеттері, институттары. Ошолордун ичинде силердин институттуңар өзгөчө орунда турат. Өзгөчөлүгү бул адамды калыптандыруу, адамдын жан дүйнөсүн мындай бир гумандуу, адамгерчиликтүү багытка буруу вазифасы жүктөлгөн силерге. Сәбидинов атындағы сыйлықтар быйылдан баштап тапшырыла баштады. Мұғалімдер күнінде 7 мұғалімге 5000 сомдон стипендия берілген. Жыл сайын салтуу түрдө бериле турган стипендия бұл. Ал эми мына студенттер күнүнө карата институттун эң мыкты студенттерине, институттун алдындагы колледжде окуган эң мыкты студенттерге, 10 студентке 2000 сомдук стипендиялар тапшырылганы турат. Урматтуу студенттер, ошо жогоруда апам айткандай, ошо биз өткөндө мугалимдерге, анан студенттер күнүнө карата Искендер Семенов атындагы стипендияны уюштурдук элек. Ошо бүгүн 10 жакшы окуган студенттерге азыр ошо стипендияны Кудай буюрса тапшырабыз. Анан аны менен биргеликте эле ушундай атабыз негизделип кеткен мугалим деген журнал да беребиз, Кудай буюрса. Студенттерге кааларыбыз, биринчи курска келген студенттерге биринчиден куттуктайбыз, ийгиликтер болсун. Ал эми калган студенттерге студенттик күндөрү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Окууңуздарга ийгиликтер болсун. маалымат айтып коюшум керек силерге. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин министри болгон педагогика илимдеринин доктору, профессор Мамбетахунов Эсенбек Мамбетахунович деген агайыбыз, көрүнүктүү педагогдордун бири,
келечектен абдан чоң үмүттөндүргөн окумуштуу педагогдордун бири болгон агайыбыз байланыштуу министр иш-чарага катыша албай калды. Бирок өзүнүн атынан 3 студентке ай сайын жыл бою же балким окуусунун аягына чейин ай сайын тамак аш продукты менен камсыздап туруу милдетин алам деп. Анан ошону айтып койсоңуздар жалпы студенттердин алдында, жалпы жагайлардын алдында. Менин ошол педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институтунун студенттерин колдоого болгон өзүмдүн кичинекей салымым болсун деп ошол салам дуасын студенттери менен биргеликте билимдин ачкычын тапшырмакчыбыз. Кыргыз Улуттук Университетинин Искендер Исамиддинов атындагы педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институтунун студенти Амбилаева Тогунай. Биринчи курстун студенти болуп жатып, студенттердин атынан институттун талаптарын так аткарууга, студенттердин билим деңгээлин көтөрүүгө жана коомдук маданий иш-чараларга жигердүү катышууга ант беремин.